Жаман ойлор келгенде ушул окуяны эстеңиз. Талха ибн Абдурахман өз заманында Курайш уруусундагы эң берешен адамдардын бири болгон. Күндөрдүн биринде аялы ага: "Сенин досторуңдан өткөн начар адамдарды көрбөдүм" дейт. Ошондо ал андан эмнеге деп себебин сурайт. Алар сен байыган кезде жаныңдан чыкпай калышат. Эгер эч нерсеси жок калсаң, бирөөсү да жаныңа басып келип койбойт дейт. Ошондо Талха аялына мындай деп айтты: "Аллахка ант болсун, бул алардын адептүүлүгүнөн. Алар колубузда бар кезде көп келишкени, биз аларды сыйлаганга шартыбыз болот. Ал эми колубузда жок кезде келишпегени, бизди ашыкча кыйнап калбасын дешет." Караңыз, досторунун адамгерчиликке жатпаган туура эмес мамилесин жакшылыкка жооруду. Алар кыянаттык кылса да, алар тууралуу жакшы гана ойдо болду. Бул анын жүрөгүнүн жана ойлорунун таза экендигин билдирет. Мындай кылуу чыныгы ыймандуу адамдын сыпаттарынан. Анткени ал жаман ойлоого 1000 себеп болуп турса да, жакшы ойлоонун бир жолун табат. Эч качан башкалар тууралуу жаман ойлоого жол бербейт.